Хансар шаары Исфахан провинциясында жайгашкан укмуштуудай кооз аймак. Бул жер жыл бою өзүнө көптөгөн туристтерди тартып турат. Бейиштегидей жаратылыш менен аралашууну каалагандар үчүн жана мегаполистердин ызы чуусунан алыс болгусу келгендерге идеалдуу жер. Хансар негизинен укмуштуудай табияты менен белгилүү, бирок андан тышкары өзүнүн даамдуу жана уникалдуу тамактары да адамды суктандырат. Бул адамдар бул жерде абдан маанилүү окуяга даярданып жаткандай. Алар 2000ден ашык адамды тамак менен сыйлоого даярданып жатышат. Ал тамактын аталышы абгушт. Абгушт сөзмө-сөз суудагы эт дегенди билдирет жана эт шереси. Бул эттен буурчак, чөптөр жана татымалдардан жасалган абдан популярдуу перс рагусу десек болот. Хаж Масуд Челои бул жерде 55 жылдан бери иштеген ашпозчу. Башкы ашпозчу Масуд Челойнинин Хансарда бышырылган абгушту абдан белгилүү. Бул тамак Иранда да популярдуу. Башка жерлерде ага эт көп салынбайт, бирок бул жерде ал абдан көп. Табактар этке толушу керек. Табактарда башка эч нерсе салбайбыз. Эт гана. Түшкү тыныгуу жакындаган сайын мечитти эл толтура баштайт. Бай же байкуш, чындыгында эч кандай айырмасы жок. Бул адамдар бул жерге тамак үчүн келишкен. Алар бактылуу жана руханий деп эсептелинет. Хансардагы кийинки аялдамабызда биз абдан кичинекей бирок кооз жерге барабыз. Вист деген айыл. Бизди салттуу үй тосуп алат. Тынч жана кыязы сонун жер боло турган сүйкүмдүү жер, тынчтыкты издегендер. Эгер сиз вегетариандык болсоңуз же жөн гана этти жегенди жактырбасаңыз, анда мен сизге бул тамакты сунуштайм. Гонди. Жөнөкөй даярдалбаган, анан албетте даамдуу. Келгиле аны кантип даярдоону үйрөнөлү. Бул гонди тамагы үчүн бышырылган буудай, фарс тилиндеги жашыл пияз, ун, куурулган пияз, жумуртка, мейиз, туз, калемпир жана куркума, албетте сүт керек болот. Адегенде кайнатылган сүттү бышкан буудайга кошуп, резервке коебуз. Жарым саат. Андан кийин буудайга майдаланган жашыл пиязды кошобуз. Кийинкиси мейиз кошуу. Андан кийин куурулган пиязды кошобуз. Сонун аралаштырып, туз, калемпир жана куркума кошобуз. Андан кийин жумуртканы дагы кошобуз. Кийинки унду кошуп аралаштырабыз. Эң кызыктуусу мына ушунда башталат. Биз колду аралашмага салып, жылмакай болгонго чейин жууруйбуз. Андан кийин аралашманы тегиздеп, кайнак сууга бышырабыз. Гонди Вистада даярдалган салттуу тамак. Ал адатта жаңы жылдык майрамдарда жана чоң чогулуштарда даярдалат. Бул тамактын ингредиенттери абдан жөнөкөй жана пайдалуу. Ал үчүн башка эч нерсенин кереги жок. Дени сак, аш болумдуу жана жасоо оңой. Гонди албетте менин сүйүктүү тамактарымдын бири болчу. Салттуу хансар тамактары жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн акыркы аялдамабызга жыл бою конокторду кабыл алган үйгө чакырылдык. Мына, биз поло менчинин кантип жасалганын жакындан көрүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Хансардын салттуу тамактары чындап уникалдуу жана даамдуу. Ар бири алар аны сынап көргөндөргө унутулгус таасир калтырат. Ошентип ингредиенттерди карап көрөлү. Жаңгак, жасмык, шафран, күрүч, бышырылган буудай, мейиз, куурулган пияз жана курма.
Бул тамакты жасоо өтө жөнөкөй. Бышкан күрүч буудай менен аралаштырылат. Жасмык жана жаңгак, андан кийин шафран кошулат. Пателле поло Хансарда даярдалган салттуу тамак. Ал көбүнчө биздин чогулуштарда жана салтанаттарда даярдалат. Ал туздалган бадыраң жана салат менен берилет. Бул пателле поло жарым саат бышырылат. Тамак берилүүгө даяр. Даяр болгондо аны курма, мейиз жана куурулган пияз менен кооздоңуз. Пателле поло бул дагы бир сонун вегетариандык тамак. Аны Хансарда көбүнчө туздатылган бадыраң жана албетте дуо менен беришет. Бирок бул тамакты Хансардын эли күн сайын жасай бербейт. Ал Хансарга баргандардын арасында сүйүктүү.